Салам, биз бүгүн эркек болуу бул эмне? Маскулиндүүлүк бул эмне? Эркек болуу Кыргызстанда кандай кесепеттери бар экендигин биздин коногубуз менен тынчтык менен талкуулайбыз. Тынчтык психолог жана Борбордук Азияда эркек болуу бул эмне тууралуу китептин соавтору. Тынчтык, өзүңүз жөнүндө айта кетесизби? Бардыңарга салам, мен атым Тынчтык. Ооба, мен негизи психологмун, көбүнчө гендердик психология, балдар психологиясы багытында иш алып барам. Өзүм ошол акыркы учурда негизи китептерди анализдедик биз. Мектептеги китептерди канчалык деңгээлде сүрөттөр, тексттер аркылуу биз стереотиптерди балдарга жүктөйбүз, ошол жөнүндө изилдеп келем. Анан ошол мурунку жылы биз ушу Борбор Азияда негизи эле эркек болуу бул эмнени түшүндүрөт, ошол жөнүндө чогуу ушу 5 мамлекет кошулуп биргеликте бир китеп чыгардык. Ошол эми негизи эркектик деп котордук, маскулинность деп орус тилинен которулуп, же англисче masculinity деп коебуз. Анан бул кыргызча эркектик же болбосо эркек болуу деген эмне деген суроо көп беришет да. Анан эми бул биринчиден эркек болуу бул аялга окшош эмес болуу. Да, бул ушундай. Анткени эгерде эркектей болбойсуңбу дегенде биз аялдай болбоо деген бир күтүүнү айтабыз да көп учурда. Аялдай болбоо дегенде бул ыйлабаш керек, же болбосо өзүнүн сезимдерин айтпаш керек. Кандайдыр бир ушул эркектерден күткөн коомдун бир нерселерине дал келиш керек деген түшүндүрөт да. Бул кандайдыр күчтүү болуу, көп акча табуу, эркектерге тиешелүү кесиптерди гана тандоо, ушул нерселер мен ойлойм бул ушул эркектик депчи Кыргызстанда ушул. Бирок эми бул нормалар көптөн бери калыптанып келатат да. Анан бул нерсеге көп нерсе таасир этет. Бул биринчиден биз совет доорунда жашаганбыз, ошол убактагы кандайдыр бир нормалар. Азыр болсо диндин чоң эмеси бар. Ошол эле негизи эле патриархат дагы, капитализм, мунун бардыгы эле чоң эркек деген түшүнүккө аябай чоң таасир этет да. Мисалы сиз айттыңыз, эркек болуу бул аял болууга карама каршы. Мисалы бизде ушул түшүнүктөр бир аз мындай такталган эмес болуп калбайбы? Мисалы мисалы балдарын таштап кеткен эркектер бул эркектикпи же кандай болуп калат да? Мисалы ошол эле убакта алимент төлөбөгөндөрү бул эркек эмес. Эмне болуп калат? Анткени бул жерде бүт кандай жоопкерчилик аялда, апасында калып атпайбы? Ошол эле убакта алар өздөрүн, мен мисалы акыркы бир немени айтып атпаймынбы, өзүмдүн мисалыманчы, ушунча миллионго алимент төлөгөндөрдүн карызы бар экен деп жазып атса, ошол жерге жазган комментаторлар эркектер деп жазып атпайбы, эркектер төлөбөгүлө деп жазып атпайбы? Ушул бул идеялар да, ушул келген концепциялар эркектик мындай бузулуп кеттиби акыркы убакта же кандай болду? Ооба, эми кандайдыр бир андай салттуу эркектик дагы бар да, мындай кыргыздардын өзүнүн каада салттарына тиешелүү да. Эгерде ошол багытта эркектик жөнүндө сүйлөшсөк, бул кичине башкача, наоборот, үй бүлөсүнө кам көрүү, ажырашып кеткен учурда деле өзүнүн канча динде деле айтылган бул нерселер. Бул баягы ошол жактагы эркектик келип жатат да. Анан азыркы жазып аткан комментарий этип атпайсызбы, төлөбөш керек деп эркектер жазып атат. Анткени мен ойлойм бул акыркы убакта балким совет доору кулагандан кийин ошол жаңы бир ойлор да, же жаңы нормалар, төлөбөш керек, аялдар бузулуп кетти, аларды биз деген жазалашыбыз керек. Ошон үчүн эгерде аялдар баягы өзүнө аябай баш көтөрүп ажырашып атышат, ошон үчүн аларды ордуна коюш үчүн биз алименттер төлөш керек, өздөрү баксын кыйын болсо деген бир позициялар деп ойлойм да. Эми бул эркектикке жатпайт деп ойлойм. Бирок негизи эле эми бул эркектик анан аялдык же болбосо феминность, маскулинность деп бөлгөнүбүз дагы бул
баягы кандайдыр дүйнөнү бир эки лагерге бөлүп аялдар мындай болуш керек, эркектер мындай болуш керек деген баягы мүнөздөмөлөр да. Бирок чындыгында менин оюмча эркектик менен аялдыктын ортосунда айырмалар аз жок го эсе да. Анткени мен ойлойм кандайдыр бир адамдык сапаттар өйдөрөөк чыгыш керек депчи. Ошол эле мисалы аялдарга таандык болгон там камкордук же болбосо мээримдүүлүк эмне үчүн аталарда жок боло турган нерсе. Бул негизи эле баягы коом айтат ушундай баягы аталар мээримдүүрөөк эмес болуш керек же балдарына өтө эле жакшы көрө бербеш керек деген күтүүлөрдүн эмеси негизи болуп атат да баягы ошонун аркасында. Бирок мен ойлойм негизи азыркы дүйнөдө жаңы эркектик же болбосо жаңы аялдык деп айтсак, мунун баардыгы аябай аралашып кеткен ортосунда. Бул нормалдуу нерсе. Баягы гендер темасына кайтып келебиз да, ошондой эмне айырмачылыгыбыз бар депчи. Бир эле бул кандайдыр бир репродукциялык жактан өзгөчөлүгүбүз болбосо, баардык сапаттар, баардык мүнөздөмөлөрдү эркекте аялда аткарылат депчи. Ошон үчүн бул жаңы жанакы сиз айтып комментарий жазып атат дегендер, булар бир кандайдыр бир аялдарды жек көргөн же болбосо кандайдыр ушундай эркектер болуш керек деп ойлойм да. Эркектик бул эмне экенин унутуп калган эркектер деппи? Же биле элек еще. Мисалы ошол сиз айттыңыз 5 мамлекет болуп бир ушундай колдонмо жаздык деп. Ошол сиздердин колдонмоңуздарда, китебиңиздерде эмне тууралуу жаздыңыздар? Мисалы эркектер жөнүндө, стереотиптер жөнүндө, же алар ошол стереотиптерди кантип кандай десем бузуп жатышат, же кызык? Көбүнчө бузуп жаткан, көбүнчө 95% ушундай болду окшойт. Ал китепте биздин максатыбыз ар бир мамлекеттен 5 терим карман бар. Ошол китептин ичинде жазылган мисалы азыркы аталардын, ал көбүнчө аталардын ролу өзгөргөн жөнүндө да, анан үй бүлө курууда кандай баалуулуктарга таянып үй бүлө курушкан, балдарды багып атканда кандай баалуулуктарга таянып атышат, ошол жөнүндө да көбүнчө. Эми бизде көбүнчө баягы айтып коебуз го, атасы бар, бирок ал мындай көп деле үй бүлөдө же тарбиясында катышпайт балдардынчы. Биз карама каршы үй бүлөдө аябай жакшы катышып балдарына апасындай эле биргеликте мамиле жасаган аталар жөнүндө жаздык да. Кичине өзгөчө аталар жөнүндө жаздык, декретке чыккан аталар жөнүндө жаздык. Арасында бар жана кыздарын колдогон аталар жөнүндө жаздык. Баягы отсутствующий эмес, присутствующий күнүмдүк жашоодо жөн эле баягы акча таап, мен ошону кылып атам, менин негизги ролум ушунда эмес, мен балдарды караганда алардын кандайдыр бир өнүгүшүнө, билимине салым кошкон өзгөчө аталар жаздык да. Мисалы, ал биздин кармандарыбыз жөн эле шаарларда гана жашабайт, ар кандай айылдарда, чек арада жашаган кармандар дагы бар, шаардагы дагы бар. Негизи эле өздөрү атасы жок өскөн, бирок ошол аталык өзүнүн ролун жаңы өзү түзгөн үй бүлөдө кандай ишке ашыра алды, ошол жөнүндө жаздык да. Бул көбүнчө эми ошол эркек болуу бул чындыгында азыр кандай болсо, анан биздин негизги сурообуз ушул аябай үй бүлөсүнө катышып кам көргөн учурда сиз ошо эркектик сапатыңызды жоготуп калдыңызбы же жоготкон жоксузбу деген суроолорду дагы бергенбиз да. Ошондой көбүнчө ошол мааниси. Анан китептин негизги максаты бул аталарга, негизи эле азыркы аталарга, жаңы аталардын, жаңы форматтагы аталар кандай болот, кандай болсо болот деп ошол жөнүндө жаздык. Сиздин оюңузча ошол ушунчалык жумушта жазган булар биздин баягы эркектердин калың катмарына жетеби же китеп бойдон эле калып кетеби? Мисалы, биз ошол гендер же кызыгып изилдөөчү болуп окугандардын арасында эле ал таанымал болобу дейм да. Мен ойлойм, тилекке каршы ошондой эле болуп калат болуш керек. Баягы ичке бир топтун кичи ири группанын ичинде эле болуп калат го дейм, анткени тилекке каршы китеп кыргыз тилине которула элек. Ошондуктан мен ойлойм, бул орус тилинде болгон үчүн, баардык Борбор Азияга болгон үчүн орус тилинде болуп калды, анан каражаттын жетишсиздигинен. Бирок ушу пландарда бар, кыргызча форматында кыргызчалап жазсак депчи. Бирок ойлойм көбүнчө ушул баягы орус тилдүүлөргө эле болуп калат го. Орус тилдүү адамдар аз болуп калды, ошон үчүн балким баардыгына жетпей калат го дейм да.
Мисалы биз сиз өзүңүз деле окутууларды жүргүзүп жүрөсүз, элдер менен мындай тыгыз иштейсиз. Кандай нерсе кылганда биз ошол кандай бир туура эмес эркектер жөнүндө туура эмес түшүнүктү, мына эркек болуу жөнүндө туура эмес түшүнүктү мындай жоюп, анан кийин ошол нерселерге каршы же ошол кандай десем туура окутууларды кантип өткөрсөк болот, кантип эркектерди туура эркек болууну кантип үйрөтсөк болот? Үйрөтүш керек да. Эми чоң суроо, бирок эми баягы бир модель бар, бул жанакы экологиялык деп коебуз, модель деп. Бул бала бакчадан баштап, кичинекей жаңы эркек бала төрөлгөндөн баштап эркектер баягы чоң ата болгон же болбосо ошол учурга чейин окутуулар болуш керек же өзгөрүүлөр болуш керек да. Мисалы ошо бала бакча ичинде эркектер болуу. Атайын мисалы биз ушу бала бакчаларда да иштеп калдык, алар үчүн оюндарды карап чыктык да. Балалык анан деген неме бар да, программа мамлекеттик. Наристе анан балалык эле ошол анан 2 программаны карап чыгып, ошол жакта оюндардан баштап караганда, анализ дегенде ошол жакта бөлүнгөн да, мындай эркек балдар болсо мындай ойногула, кыздар болсо мындай ойногула депчи. Социалдык ролдорду ошол жактан үйрөтүп баштайбыз го. Ошон үчүн мектеп, то есть бала бакча программасынан баштап эле, үй бүлөдөн баштап туура жомоктор, стереотипсиз кандайдыр бир оюндар аркылуу негизи эле балдар өзүнүн сезимдерин билдире ала тургандай мүмкүнчүлүк берүү. Ошол анткени ошо мисалы бала бакчага барып баштаганда эле согушуп кетет балдар, урушуп кетсе ыйласат, эркексиң ыйлаба деп айтат да мисалы. Ошол жактан баштап калыптанат да. Анан мектепке келгенде окуу программаларын кылып атканда, анан университетке келгенде кийин үй бүлө куруп калса, же болбосо да ушундай ар бир баягы ушул тепкичте биз таасир этишибиз керек деп ойлойм да. Эми жеңип салуу, бардыгын өзгөртүп салуу бул аябай оор нерсе болуш керек, анткени бизден башка дагы кандай активисттерден башка дагы көп баягы институттар бар да, адамдарга таасир этип аткан. Ошол эле балким бул кандайдыр бир мамлекеттин идеологиясы болушу мүмкүн, же болбосо дин болушу мүмкүн, же биздин кандайдыр бир азыркы учурда байкап атабыз, биз кыргыздар мындай болгон эмеспиз, биз кыргыздардын эркектери мындай болчу деген баягы кайра артка көз жүгүртүп, анан ошол нормаларды кайра азыркы күнгө алып келишибиз керек деген ойлор болуп атпайбы? Ошол нерсенин баары таасир этет да. Ошон үчүн биргеликте негизи эле негизи чыныгы мындай мыкты эркектер кандай болот деген бир чоң бир общий бир жалпы идея ойго келе алсак, анан иштесе болот го дейм да. Анан эми акырындан эми ушу долбоорлордун алкагында иштер болуп атат, бирок аябай аз деп эсептейм да. Анткени баягы кандайдыр бир институционалдык же болбосо ушу мамлекет орган жактан чыныгы мындай реформалар боло элек да. Ошондуктан эми бул оор, бирок биз ойлойм азыркы жаштарды карасак бирок өзгөргөн да нормаларчы. Мисалы 30 жаштан алсак өйдө, андан өйдөлөр нормалары башкача. Азыркы өспүрүмдөр менен да көп иштейм да, алардын нормалары башкача да. Эми ооба нормалдуу нерсе. Там ыйласа, же өзүнүн сезимдерин көрсөтсө, же кандайдыр кесипти тандаса, стереотиптүү там аялдарга деген кесиптерди азыркы жаштар кичине башкачарактай көрүнөт да. Биз бул норма кичине өзгөрүп келаткандай, ошон үчүн жакшы деп ойлойм. Интернетти карасак деле ошол нерселер бар да. Ошон үчүн иштеш керек көбүрөөк ар кайсы эмеде, деңгээлде. Мен өзүм ошол эркек баланын апасы болгон үчүн мен ушундай практикада көрүп чыктым да. Мен анын кийинтиргенде, ошол кийиминин түсүн тандаганда көпчүлүк ошол көк, кара, күрөң ушундай нерселерди беришет. Мен болбосо ага ынабай, жок мага сары, мага кызыл, мага токсары нерселер жагат деп ошентип алганда алар мындай түшүнбөй калчу да, эмнеге бул кыз эмес да депчи. Анан кийин же мисалы оюнчук алганда сатуучулар эле өздөрү эле келип машинка ал же пистолет ал, жок мен мындай нерсе ойнотпойм, мен башкача оюнчук алып бергим келет деп айтканда, бул кыз эмес да деп мындай дешчү да.
оюнчуктан эле ал кыз же бала же кандай болушун алар биле коет экен да. Анан өздөрүнүн оюн мындай кандай десем таңуулап анан кийин мисалы мен өзүм ал нерсени түшүнгөнүм үчүн мага жок мен албайм деп айта алчумун. Анан башка энелер мисалы намыстанып эркек бала деп ала бериши мүмкүн да. Мисалы ошол эле кара түстөгү кийимди мисалы да же көк түстөгү кийимди. Ошого мен ойлойм биз балдарыбызды тарбиялаганда же башка бирөөнүн баласына деле мындай өзүбүздүн оюбузду таңуулабай ушул кандайдыр бир башкачараак таңдоону мындай сунуштасак болот деп ойлойм да. Ооба. Негизи бул аябай көп талкуу жаратат да. Мен да ошо тренинг сабак өткөндө ошол оюнчуктардын ар түрүн алып келген коюп айтам да, эркек балдарга, кыздарга оюнчуктарды тандагыла депчи. Анан ошо жакында эле Ошто ошо мугалимдер үчүн тренинг өттүк. Мен айттым да, эркектерге, кыздарга анан нейтралдуу эки жыныска тең боло турган оюнчуктарды тандагыла десем, эмнегедир аябай көп киши нейтралдуу деп тандагылышты. Мага кызыктуу болду да. Балким мен чектеп койсом, аларды аял кыз менен эркекке эле десем, анда алар экиге келип бөлүп алышмак да. Бирок мен нейтралдуу дагы бир зонаны эметип койдум. Анан жазышты да, мисалы бул кызга эле болот, эркекке эле болот, машинаны ойнойт депчи. Анан азыркы учурда көп адамдар айтат, мен өзүнүн тандоосуна коём дейт да балдардычы. Ошол аябай жакты да мага. Эмнегедир мен балдарым жок, мен азыр билбейм, бирок сиз айтып атпайсызбы? Ушул балама барып танда, бирок чындыгында балдарга өздөрүнө тандоону берсек, алар кандай тандап алат дегенчи. Анан экинчиден да бир коркунуч бар экен. Мисалы кыздар машина, пистолет ойноп калса да, там же болбосо конструкторлорду ойносо, алар тиги эркегирээк болуп калабы депчи, же болбосо эркек балдар кукла ойносо алар деген кийин кыз болуп калат деген же ориентациясы туура эмес болот деп ушундай коркунучтар бар экен да. Ашканага кирбей коёбу деппи. Ошондуктан ушундай эмелер бар экен да, стереотиптерчи. Анан ошол коркунучтар бар да. Коркунуч эмнеден келип чыгат? Билимсиздиктен да. Чындыгында ушул оюнчуктар баланын жынысынын бузулушуна туура таасир этеби деген суроо да менин оюмча. Бул билимдин жоктугунан, бирок эгерде адамдар билсе, мен ойлойм алар мындай чектебейт болчу депчи. Көбүрөөк ошондуктан негизи эле эми ата эне болууда дагы кандайдыр бир мамлекет тарабынан жакшы инструкциялар же болбосо колдонмолор болсо жакшы болмок болуш керек, мындай туура калыптандыруу боюнчачы. Ошондуктан бизде азыр биздин коомдо аябай мындай бир чоң көйгөй бар да, бир маселе курч маселе. Эркектер өзүнүн ушул агрессиясын, өзүнүн күчүн көпчүлүк убакта алсыз балдарга же аялдарга көрсөтүп жатышат да. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз кандай иш-чараларды өткөрүшүбүз керек деп ойлойсуз? Негизи эми күч колдонуу боюнча деп атасыз. Көбүнчө эмне үчүн аялдарга, балдарга көрсөтөт? Эми тилекке каршы негизи эле баардык баягы жаныбарлар дүйнөсүн алсак деле ушундай да. Көбүрөөк, күчтүүрөөк эмени алат го, бийликти алат эмес. Бирок биз жаныбар эмеспиз да, бизде инстинкт жок да. Ооба, ошо жаныбар эмеспиз, бирок ошол жактан эмелерди алат дегенде баягы кандай мисал катарычы адамдарчы. Мен деген мектепти карасак деле атаман деген болот го, сыпай. Бул баардыгын сабай алат, баардыгын уралат, баардыгы ушуну угат, ушул биздин мындай эмебиз депчи, лидерибиз сыяктуу депчи. Күч аркылуу эле да биринчи. Интеллектуалдык жактан эмес, тилекке каршы көбүнчө ушул мектеп нормасын же бала бакча нормаларын алсак, ушул атаман деп анан эң күчтүү, бул значит физикалык күчү бар адамдар. Ошону корккондон анан биз сыйлайбыз. Мен ойлойм да, бул үй бүлөдөн да келип чыккан нерсе да. Ата-энеден эмне үчүн коркот балдар? Физикалык жактан. Алар күчтүү болгон үчүн. Урматтоо жок, коркуу сезим. Урматтоо же сыйлоо ата-эне катары эмес, именно сенде физикалык күч болгон үчүн, ошон үчүн эми апасынан эмнеге коркот же атасынан эмнеге коркот? Потому что биз күч аркылуу балага көрсөтүп атабыз, сенин ордуң аякта экенинчи. Ушундай үй бүлөлөрдө мисалы эч кандай ачык мындай сүйлөшүү, диалог жок. Анткени только басуу бул, то есть сен физикалык жактан корккон үчүн сен эч аракет да кылбайсың, мүмкүн да. Мен көчөгө барганда ошол эле баягы моделди колдонот да. Мен же күчтүүрөөк болушум керек экен, же болбошум керек депчи.
Тилекке каршы анан бизде мындай норма бар да еще. Эгерде сен физикалык күчтүү болбосоң, анда сен, то есть агрессияны көрсөтө албасаң, сен баягы физикалык жоопту сен анда слабыйсың депчи. Анда сен лохсуң десет. Лохсуң деп же болбосо сен чыныгында эркек эмессиң же кыздарга деле бул ушундай нормалар болушу мүмкүн. Сен сөзсүз түрдө физикалык баягы үстөмдүгүңдү көрсөтүшүң керек деген нерсе да. Ошондуктан мен ойлойм бул эми үй бүлөдөн келип чыккан эме болуш керек да. Анан эмне үчүн эми көбүнчө тилекке каршы эркектердин көбү зомбулукту көрсөтөт, үй бүлөдө дагы, көчөдө дагы. Эркектер группасында негизи эле өспүрүм убакта өлүмдөр дагы көп болот, травмалар көп болот, анткени өздөрүнө коопту алып жүрүшөт да. Анткени бизде баягы эме бар да, кандай шыктандырып турат да эркектерди, сен деген давай секир. Курнамыз. Да, секир, мактан эркексиң да, же болбосо чурка давай, же болбосо кандайдыр бир физикалык жетишкендиктерди көрсөт бизге, ошондо сен эркектигиңди билебиз депчи. Ошондуктан ур далилдейсиң, барып согуш депчи. Жооп сени бирөө уруп койсо бар жооп бер деген депчи, ушул нерсе болот да. Ошондуктан бул баягы үй бүлөдөн келип чыгып аткан нормалар болуш керек да. Бул талаптар, ошол талапты аткарам деп анан коомчулук ошондой нерсеге келип атат да. Бирок агрессивдүү баягы эме чөйрөдө жашап, анан көп ата-энелер айтат да, мен баламды одан мен тынчтыкты эле каалайм, эметпесин, урбасын дейм, бирок башкалар уруп коюп атса мен эмне дешим керек деген суроону көп беришет да. Мен баламды ура берсе, урбай эле кой деп айтам негизи, бирок кечке ура берсе, ал ушундай чүчүп кетпейби депчи. Эми бул чындыгында баягы баардыгыбыз мындай коопсуз чөйрөнү түзсөк жакшы, бирок тилекке каршы мындай болбойт жатат. Анткени ар бир ата-эне ар кандай да. Ошон үчүн эми жылдан жылга мындай поляризация да болуп атпайбы? Биз монтип ар кайсы майдаланып бөлүнүп атабыз. Мектептерди да карасаң, мындай багыттагы мектептер деп, мындай багыт, мындай, то есть балдарды дагы биз тарбиялаганда ар кандай форматта тарбиялап атабыз жана өзүбүз мындай кичинекей майда болуп бөлүнүп, көп бөлүнүп атабыз да. Бул как раз ошол биздин бири бирибизге болгон өзгөчөлүктөрүбүз, ата-энелердин тарбияга болгон көз караштары өзгөргөнүнөн болуп атат го дейм да. Азыр эми бир акыркылардан бир суроо. Мисалы биз ошол айтып кеткендей, өйдөгүдөй, мисалы ошол биз өйдө айтып кеткендей, курнамыз бул кайсыл жактан пайда болуп атат? Мисалы көпчүлүк убакта биз жакын арада деле көрдүк, мындай эч кандай мындай коркунуч жаратпачу жерден деле жаш, күчтүү, өзүнө өзү мындай эч кандай отчет бербеген жаш эркек балдар кандайдыр бир башаламаны баштай берип жатышат да. Бул нерсеге кандай көз караштасыз? Кантип чечсек болот бул нерсени? Бул конкреттүү баягы эме согуш боюнча да. Согуш кеткен жеринде. Бул мындай карасак, Бишкектеги мындай кичине эле бир окуя, бирок эл аралык кандайдыр бир мындай деңгээлде чыр жаратып, биз тууралуу, кыргыздар тууралуу, Кыргызстан тууралуу аябай бир начар кандайдыр бир мындай көрсөткүч болду десем болот да. Эми курнамыздык дегенде сиз өзүңүз кандай түшүнөсүз? Жок нерсеге алына бергенди көрсөтөм деп ойлойм. Эми бул жакта дагы эркектер чогуу, эркектер согушка барды, конфликтти жаратты дегендейчи, чын эле ушундай көп учурда болуп атат. Мен ойлойм бул жакта биринчи ушу критикалык ой жүгүртүүнүн жоктугу, эмне болуп атат деп эч ким сураган жок да. Анан кичинекей бир ситуацияны мындай ар болуп кеткенде, бирок чындыгында бул нерсени анализдегенде бул биринчи күн болуп аткан нерсе жок да. Бул баягы расисттик кандайдыр бир көз караштар көптөн бери болуп келген. Ар бирөөбүздүн эле балким кошуналарыбыз бар болчу, ушу студенттер, биз жыты тигиндей мындай деп бул нерсенин баардыгы айтылып эле келген да коомдочу. Анан акыркы бир точка катары, бир чекит катары ушул окуя болуп кетти окшойт да. Анан көбүнчө карасаңыздар ал жакта ушул бир 18, 19, 20, 25 жашка чейинки балдар болгон катышып атат. Анан сводкаларды карасаңар деле ошол жакта жазылып турат да, там жашы 99-жылкы экен, же болбосо 2000 анчанчы жылкы балдар депчи. Анан
көбүнчө мен ойлойм бул баягы жаңы 1-2 курстагы студенттер ушундай баягы категория ушундай сыяктуу экен депчи. Анан эмне үчүн көп учурда конфликттерге барат? Кыргыз балдары деп коелучу, же болбосо бирөөлөрдү уруп коелу, сабап коелу деп. Анткени бул жакта мындай болду да, биздин балдарды кыргыздарды уруп атыптыр, келгиле барып эметели депчи. Эгерде байкасаңар, мисалы Баткен окуясы болбоду беле, Тажикстан менен чек ара мамилеси болгондо деле эркектер ушундай болуп чогулган. Ал жакта мага бизге мени бергиле куралдарды, автобустарды чогулткула, кетиргиле депчи. Бул эми кандайдыр патриоттулук ойлор болсо керек да. Бирок эмнегедир ал ситуация такыр башкача болчу, азыркы ситуация такыр башкача да. Ошонун ортосунда мисалы анализ кылып, ушул эки ситуация окуянын ортосунда эме келтире албаган, анализ кыла албагандар бар да окшойт дейм да, мисалы ошондой жергечи. Мен ойлойм, ошол эле балдар балким ошо мурун 2 жыл мурун ушундай ситуация болгондо алар деле барышкан, патриоттулук бир сезим болгон. Ар бир эле жаранда болсо керек. Бирок бул жакта бул бытовой нерсе болуп аткан учурда дагы алар чуркап барып мындай анализ жок эле биздикилерди уруп атыптыр, биз барып эметишибиз керек депчи. Анан негизи TikTok'ту карасак, Instagram'ды карасак деле аякта көптөн бери эле бул дискуссиялар болуп келген да. Буларды жоготуш керек. Биздин жумушубузду алып атышат, таксиде көбөйүп кетти, доставкада аябай көбөйүп кетти депчи. То есть бул дискуссияны мен көбөлүктөн бери эле байкап, кээ даже мен сактап койгон эмелерим бар эле да, стористтерчи. Башкалардын, биздин ошол активисттердин арасында. Анан көп учурда башка нерсеге бир намыстана албаган нерселер жок болгондо адамдар ошол өзүнүн этникалык кандайдыр бир мен кыргызмын, ошон үчүн мондай кылышым керек деген болот да. Мисалы ошол миграцияга барганда деле биз байкайбыз, ошол эле биздин эле эркек балдар миграцияга барганда ошол эле ситуацияга түшүп атат да. Бияка Индиядан же Пакистан, Бангладештен келген жарандардай эле болупчу. Анан ал жерде дагы биздикилерде баягы башка иденттүүлүктөрү жок да. Ал тияка барганда ал орус эмес, орус жаран эмес болушу мүмкүн. Буга чейин мугалим болуп келсе, ал жака барып мугалим эмес, балким доставкада иштеп калды. То есть баардык мындай өзүн баягы намыстана ала турган бир белгилери жок калганда, адам ошол жалаң эле өзүнө эмне калат, бул этникалык иденттүүлүгү калат да. Мен кыргызмын, же мен орусмун, же мен тигиндейм. Ошон үчүн барып келгиле тигилерди ордуна коелу депчи. Мен ойлойм, ошондуктан балким бул ошол жака барып катышкан балдардын башка баягы намыстана турган нерселери жок. Балким же окууга болгон, же болбосо жумушуна тиешелүү, же кандайдыр маданиятка болгон салымы болобу, же балким материалдык жактан деле өзүнө жакшы баягы бага албаган болушу мүмкүн, же акча таппаган, мындай же мындай жөн эле жүргөн. Анан проблемасы барлар болуш керек деп ойлойм да. Анан биз барып аларды ордуна коюп коелу деген ушундай нерсе. Курдамыстык ошол жактан келип чыкты го дейм да. Көбүнчө ошол. Башка бир нерсеге намыстана албайт. Ошон үчүн только анан бул жакта баягы дезинформация да болуп кетип ойлойм да. Көбүнчө бул дезинформациянын негизинде болду дейм да. Ошон үчүн провокация болду, дезинформация болду. Ошон үчүн алар аны анализдебей ошол жака чогулуп кеттик депчи. Анан мен дагы нерсе ойлойм, бул эмне үчүн болду? Бул эми кичине саясий болушу мүмкүн да. Көбүнчө адамдарга чогулууга негизи бизде 3-4 жылдан бери чектөөлөр бар го. Ар кандай собранияларга, митингтерге, ошон үчүн чыга албайт, өзүнүн ойлорун айта албагандар ошол жака чогулушу да мүмкүн да. Ошондуктан бармак экен деп. Мен ойлойм, балким бул дагы себеп болушу мүмкүн депчи, баягы бир кандайдыр чогулуп бирдеме кылабыз же деп. Анан байкасаңар, ал жака деген көп эмелерди алып келди, милицияны алып келди, уккан жок. Анан байкадыңар, бывший мурунку муфтийди алып келишти. Анан бир TikTok'то, Instagram'да 200-300 миңи бар да бир жигит бар эле, Ринат Тусупаев, вроде ошону алып келишти. Уже ал талпа уже эч кимди укпай калганда ар кайсы күчтөрдү алып келип, ошолор менен басалы деген аракет болду да. Ошон үчүн бул аябай кызыктуу нерсе. Анан ошол жакта жалаң атайын ошо эркектерди басканга да эркектерди да алып келишти. Анан дин жагынан дагы, мамлекет жагынан да басып көрөлү дешти. Ошолса блогерлерди да алып келди ошол жакка. Анан ошонун баардыгы мындай эметип кетти окшойт да.
чечилгенге. Бирок эми азыркы учурда органдар кичине башкача сыпаттап жатышат го, эми эмне үчүн ушундай болуп кеткендиги жөнүндө. Ар түрдүү версиялар чыгып атат. Түшүнүктүү. Мен дагы бир суроом бар. Бул ошол көп деле ушул эркек болуу бул эмне дегенге ойкаш болбошу мүмкүн. Бирок биздин мисалы коомдо да мен ойлойм да бизде эмнегедир агрессия, зомбулукту көрсөтүү бул норма. Көчөдө мушташуу, бири бирин жаман сөз менен шылуундап шылып сөгүү бул норма. Бирок өбүшкөндөрдү көрсөң өзүң начар сезип кетесиң. Неге ошондой? Бирөө урушуп атса, деп коесуң, урушуп атышат. Түшүнүктүү депчи. Бирок кучакташып же бири бирине мындай сүйүү сезимдерин көрсөткөн бул бизге аябай эле мындай чоочун бир неме болуп көрүнөт да. Эмне үчүн? Билбейм. Билбейм эмне үчүн. Эми баягы коомдук нормалар болуш керек деп ойлойм да. Мисалы бизге бири-бирибизге агрессия көрсөтүү, түртүү, мындай троллейбуста же очередте турсаң бирөө келип артыңан түртүп же мындай сөөнүп өтүп кетет. Анан мисалы мен бирөө мага тийгенди аябай жаман көрөм. Анан кийин айрыкча мени тааныбаган кишилерчи. Анан тип жаман карап койсоң, сени ошол жерде көзү менен өлтүрүп коеюн дейт да. Ошого мен ойлойм, биз агрессияны норма катары көрүп, анан сүйүү, комплимент, жакшы сөздөрдү, мына мээримтилин кандайдыр бир норма эмес, анорма деп коет го. Абнормал деп коет го. Ошондой нерсе катары көрүп калдыкпы. Бул биздин маданиятта ошондой барбы же эмне деп ойлойм да. Анткени бул кадимки эле мындай күнүмдүк жашоодо аябай көп байкап жаткан нерсе катары айтып атам да. Мен жана айтып кетпедимби мен депчи, баягы эгерде сен ошондой агрессивдүү агрессия көрсөткөн адамга агрессивдүү жооп бербесең, сен өзүңдү аябай мындай пассыраак сезип каласың депчи. Ошондой учурда ошондой болбош үчүн элдер кайра баягы жооп көрсөтөт да, түртүп же болбосо мени же сизге чейин балким адамды бирөө түртүп койсо ал сизге чыгарып аткандайдыр. Женичи мисалы. Анткени бул эми обал адам ушундай экен, бирок мен андан өйдөрөкмүн да, мен ал нерсе кылбайм деген ой жок да бизде. Көбүнчө сага ошо айтып атпаймынбы, сен бирөө уруп койсо, эмне жооп берген жоксуң деп айтат депчи ата-энең. Мени уруп салды десең, эмне ыйлап келдиң деп айтат го бизге ата-энебиз, бар жооп бер депчи. Менде да кичинекей кезимде бир ситуацияны эстеп кеттим. Мени бир бала уруп койгонду, анан атама айткам да, могул уруп салды депчи десем, эмнеге жооп берген жоксуң, бас деп алып барганда өзүчү жанынан ошол баланычы, эми ответ бер, мен жаныңда туруп турам деп. Мен кылып алган жокмун, потому что негизи эле агрессивдүү эмес болчумун. Мен анын агрессиясын түшүнгөн жокмун, мен эмнеге жооп бериш керегимди да түшүнгөн жокмун да. Ошол дагы мындай мага аябай эме болгондо, эмне үчүн мен барып кайра жооп бериш. Кайрадан мен ойлойм, ушул бул сен өзүңдүн баягы ушул ылдыйраак тигинден турбаганыңды баягы далилдеш үчүн сен жооп беришиң керек сөзсүз түрдө. Ошондуктан агрессивдүү мамиле бири-бирибизге болгон нерсе бул норма болуп калган да. Эгерде биз көбүнчө балдарды тарбияласак, эгерде бирөө урса, сен сөзсүз түрдө айтышың керек, же болбосо атайын бирөө менен сүйлөшүш керек депчи. Бизде ушул нерселерди мындай калыптандырсак, тиги баягы сиз айткан мээримтилине өтөт болушубуз керек да. Бирок чыныгы эмнеси негизи ойлойм, бул көптөн бери калыптанып келаткан нерсе болуш керек депчи. Жооп бериш керек деген нерсе бар да, жооп кайтарыш керек сөзсүз түрдө. Вообще сказать, что нереально агрессия выросла везде, на улице, в комментариях. На улице, в комментариях. И еще важно подчеркнуть, что у нас агрессивное поведение, приписываемое мужчинам. То есть парадигма такая, что, у нас принято, что типа чиновой эркек это агрессивный эркек. То есть у нас мягких мужчин вообще не принимают, не мужчина. Но потом женщины тоже хотят чего-то добиться и становятся в ответ тоже агрессивными. Ну, то есть, типа, если ты женщина, ты хочешь добиться чего-то на работе, ты должна быть очень агрессивной, токсично агрессивной. Потом это все пассивно агрессивной. Да. Токсично. Вот где этот порочный круг сломать? Ну, то есть, типа, мы человечности не учимся,
мы вместо того, чтобы адамгерчиликке учиться, Да, мы больше, стараемся силой все доказать. Вот вы хорошо пришли, и давайте сейчас вот доведем до того мысль, что это вот маскулинность из-за того, что мы живем в патриархальном мире. обществе, да. А нам кажется, что поведение мужчин это типа базовый бейслайн, да? Да, правильно, да. Да. И из-за этого женщины тоже для того, чтобы что-то добиться, пытаются проявить маскулинность. Мгм. И на самом деле вот это вот неправильное отношение, потому что мы еще на свою же психику, и вот тут как раз то, что это человек психолог, то, что мы сами себе, мы своему здоровью вредим, и мы вредим здоровью общества дегенной. Мындай суроодо ошондо биз бири бирибизге жооп берүү, агрессивдүү түрдө уруп коюу бул кандайдыр бир эркектик сапат болуп атабы? Ооба, бул эркектик нормалардын бир эмеси, бөлүгү. То есть агрессивдүү болуу бул негизи көбүнчө эркектерде тарбиялай турган сапаттардын бири да. Сен жооп бере алгандай болушуң керек, сен сөзсүз түрдө соксо сен кайра урушуң керек депчи. Ошончо бирок кыргыздарда жакшы сөздөр эле бар, мисалы, таш менен урса аш менен ур депчи. Бирок негедир бул нерсе Иштебей калды. иштебей калды, аш менен урбайлы кайра эки таш менен уруп атат да. Тилекке каршы ушундай азыркы учурда коом баратат, билбейм. Негизи эми бул нормаларды өзгөртүш үчүн, агрессияны азайтыш үчүн, негизи эле күнүмдүк мамилелерибиз, мамлекеттик институттар, алардын бизге кылган мамилеси, көрсөтүлүп аткан кызматтардын баардыгы өзгөрүш керек да. Ошондо мен ойлойм, бул акырындан өзгөрө турган нерсе. Анан бирок тилекке каршы биздин баягы коом ар түрдүү болуп кетпедик, аябай бири-бирибизге окшошпой калдык да. Мисалы биз ичибизден эле бөлүшүп атпайбызбы? Сен булар батышчылдар, булар исламисттер, анан булар тигиндей теңирчилер деп аябай бири-бирибиз бөлүнүп кеттик да. Ошондойдо наоборот көбүрөөк бири-бирибиз менен дал келишпестиктер болуп, анан конфликттерге алып келип атпайбы? Мен ойлойм ушул агрессиянын өсүшү дагы ошол себептен эле биз ар түрдүү болуп, бирок ошол учурда эле баягы адамгерчиликтүү же болбосо мындай сабырдуу болбой жаткандан да ошол нерселер бизде тарбияланбай келеби, ошол үйрөтүлбөгөн себептен болуш керек. Ошол агрессия ички фрустрациядан болот деди. Биздин ички фрустрациябыз ар кимдики ар түрдүү албетте. Бирок коомго чыгып ошол нерсени бири-бирибизге көрсөтүп, бири-бирибизге зыян келтиргенибиз, бири-бирибизди уруп сокконубуз бул аябай эле мындай коркунучтуу нерсе, мындай процесс десем болот да. Анткени мен азыр күнүгө соц тармакта болгон нерселерди окуп алып, Кыргызстанда турбаш керек, Кыргызстандан качыш керек деген ойлор келип кетет да. Анткени аябай ушул агрессия көп болуп атат. Биздин ушул бири-бирибизди жек көргөнүбүз, бири-бирибизди мындай кандай десем сыйлап урматтабаганыбыз мындай күчүнөн ашып кеттиби деп ойлойм да. Ооба, жакшы айтып атасыз, жана фрустрация депчи. Фрустрация бул эмне? Баягы сезимдер ичиңде чыкпай калып калуу, анан ошол сезимдер сени дагы баягы ички ойлорго батырып кеткен. Анан негизи психологияда да бар да, кандайдыр бир агрессивдүү ой болсо же болсо эми бул эми конструктивдүү түрдө чыгарыш керек депчи. Эми жиниң келип кетсе бирөөгө конфликтке жаралып урушкуң келип атса бул нерсени айтышың керек депчи. Көп учурда биз кыргыздар айтпайбыз го, ой буга айтып жаман көргүчө лучше айтпай эле коеюн, бирок акырын чыгарам депчи. Муну биз мындай резко чыгарбай эмес, пассивно чыгарып анан күндө тык да, мисалы мамилелерде үй бүлөлүк сразу тарынганыбызды айтпай жүрөбүз, бирок акырындан чыгарып анан бир күн чоң конфликтке алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, кыргыздар биз эмнеге үйрөнүшүбүз керек, бул ачык сезимдерди айтканга да. Мен сага азыр жиним келип атат, ушунчалык сени уруп салгым келип атат, мисалы да. Бирок мен эми жасабайм, бирок ошол канчалык деңгээлде сен ичиңде ушул ситуацияга жиниң келип атат да. Бул сен күйөөң болобу же да балаң болобу, бизде жана айтып атпайбызбы, биз сүйлөгүчө тарс деп башкача алып салган жеңилирээк депчи. Анткени биз ошол сөздөрдү физикалык нерсе мындай түрдө көрсөтүп атабыз да. Бирок чындыгында ал нерсенин ичиңдеги сезимдер бар да. Сезимдерди ким айта албайт? Көбүнчө эркектер айта албайт. Анан ошолор как раз таки физикалык агрессияга көбүрөөк барышат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул канчалык биз эмоционалдык интеллектибизди өстүрсөк, анан негизи эле сезимдерибизди билдиргенди үйрөнсөк,
негизи эле физикалык агрессия дагы азаят. Анан комментарийлер жөнүндө дагы сөз болуп айтып атпайсызбы, эмне үчүн агрессивдүү комментарийлер көп депчи. Бир чети бул жакшы нерсе, эмнеге айтайм, анткени бул физикалык нерсеге жете элек нерсе да. Бул адамдар жазып эле кала берет да, вот ты сволочь, сен акмаксың, ушундайсың депчи, бирок алар эч качан барып аны жасабайт да. Бирок именно ошол агрессия бул жөн эле жазуу түрүндө вербализация болуп калып атат да. Эми бул жакшы нерсе деген жокмун, бирок жакшы жагы дагы бар да, бул адамдар барып урган жок, бирок только жазып ошол жактан тим болуп калып атат да. Сен ушундайсың деп, же болбосо сизге жаман келген киши келип комментарийлерге жаман сөз жазып кетсе, бул ал өзүнүн эмесин чыгарып алды да, эмоциясынчы бир чети. Зато ал кийин агрессивдүү сөзгө балким келбеши мүмкүн. Көп учурда ошондой. Ошон үчүн бул жактын бир жакшы жагы бар, бирок эми негизи эле жакшы эмес. Бирок эгерде биз баардыгын контролдоп баштасак, анда аябай эмеге да алып келиши мүмкүн да, чектөөлөргөчү. Чектегенде кайра эле бетер фрустрация болобуз да. ого бетер фрустрация болушу мүмкүн. Ошон үчүн кээде жазып калган эле жакшы болуп калат, анткени ал сөз менен эле калат да. Чыгарып калды да, кыкырып да, мисалы. Анда эмесе бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Тынчтык. Сиз бизге айтып берсеңиз, сүйүүнү кантип, сүйүү сезимдерин же мындай жакшы көрүү сезимдерин кантип көрсөтсөк болот? Эми ар бирөөнүн баягы сүйүү көрсөтүүнүн ар кандай ыкмалары бар да. Бирөө жана айткандай тамак жасап берип, жакшы карап атам го, жакшы көрөм, түшүнбөй атасыңбы сүйгөнүндө деп айтышы мүмкүн. Бирөө болсо сөздөр менен угуш керек, бирөө болсо кандайдыр денесине тийип кучактап, ошол эми ата эне менен баланын ортосунда болсо, же эркек аялдын ортосунда болсо, ошон үчүн эми ар бирөөнө кандай жагат, ошону сүйлөшүп алыш керек деп ойлойм да. Эми кээ бирөө айтышы мүмкүн, мага сенин сөздөрүң жетиштүү, мага кечке эле келип өпкөлөй бербе да. Же болбосо дагы башкача ар кандай формалар ар кандай болушу мүмкүн да, ар бирөөнүн. Анан негизи мен ойлойм, бул кыргыздарда мындай суроо бергендечи, кандай сезип атасың десе, жакшы жаман деп эле жооп берет да, эки эле сезим. Бирок анын ичинде эмне бар деп сурайм да менчи, анан толкундануу же болбосо кыжырыңыз келип атабы, же сезим дегенде биз көп учурда ал нерсени сөздөр менен көрсөтө албайбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы баягы психология илими дагы биз жака көбүнчө тарагандан баштап, бул кичине биз баягы психологиялык сабаттуулугубуз да жогорулап бараткандай да. Ошон үчүн бул нерселерди айтыш керек. Негизи эле сезимдер эмне, эмоция деген эмне айырмалары бар, негизи эле эмоционалдык интеллектти кантип жогорулатыш керек, сезимдерди кантип көрсөтүш керек, анан адамдардан сураганды үйрөнүшүбүз керек. Кээ бирлер, мен ситуациянын бири эстеп кеттим да, бир эркек ошол кызды жакшы көрүп, анан гүл алып берип, анан шакектерди алып берип, аябай көп белектерди сонун эле көрсөттүм, бирок мен сени жактырып атам же сени сүйөм деген сөздү укпаптыр да алчы. Мен бардыгын эле жасадым го, күндө гүл алып бардым, белектерди берип аттым, бирок эмнегедир ал мага макул болбой калды, чогуу жүргөнгө деп айтып атканчы. Анан бул жакта чындыгында ал эч качан сөз айтпаптыр, бирок ал ойлоду, мен аракеттер менен уже көрсөттүм депчи. Тиги кыз айтып атат, мен бир да жолу уккан жокмун, мен ага жагамбы же жакпаймбы, эмне үчүн мага ушунун баарын берди депчи. Ошондуктан мен ойлойм, биринчиден бул ачык сөз менен, ооз менен айтканды үйрөнүшүбүз керек да. Анткени балким биздин ата энелерибиз дагы бул нерсеге үйрөткөн эмес. Анткени кыргыздарда бар го, мисалы чоң эне чоң атасы тирүү кезде балдарын жакшы көрсөтүп, алардын көзүн эркелетпейт деп. Уккансыңар, сен балдарыңды эркелеткен уят болот депчи. Көп өө бербе дешкен. Көп өө бербе, жакшы көрө бербе депчи. То есть башка бирөөнүн көзүнчө сен өзүңдүн сезимдериңди көрсөтпө. Сен жашооңдун көп бөлүгүн кайнене кайнатаң менен, балдарың күйөөң менен жашасаң, сезимди качан көрсөтөсүң? Ошондуктан бул кандайдыр бир сезим көрсөтүү, бул уялып же болбосо акырын аны башкаларга көрсөтүш керек дегенден келип чыккан нерсе болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, негизи эле сезимдерди анан көрсөткөндү, ошол нерсени үйрөтсөк, анан да көп нерселер чечилет болуш керек депчи. Ошол. Анан эми эркек болуу жыйынтыгында бул камкор болуу, бул өзүнүн эмоцияларын билдире алган эркек, бул үй бүлөлүк кандайдыр бир үй иштерин аткара алган эркек,
энеси бир жакка кетсе баласын карай алган эркек, керек болсо декретке чыга турган эркек. Ошон үчүн негизи эле эркектик конструктун өзгөрүп баратат да. Ошондуктан бул нерсеге дагы мен ойлойм баягы көз карашты өзгөртүш керек да. Мурункудай эмес, азыр жаңы башкача. Анан эки адам качан сүйлөшүп, эки адамга ыңгайлуу болсо, ошол жакшы болот деп ойлойм да. Мен айтканыңызга кошулам. Анан кийин өзүмдүн мисалы мен үчүн сүйүү тили, мээрим тили бул эмне? Мисалы мен үчүн тамак даярдап койсо бир аябай сүйдүм да. Мен үчүн сүйүү тили бул мени тойгозуу. Ошого чын эле ар кимдин мындай сүйүү тили, мээрим тили ар түрдүү болуш керек. Ошого биздин мамилелер түзүп жаткан убакта ошол жөнүндө сүйлөп, түшүнүп, мындай сүйлөшүп алуу да. Мисалы меники ушундай, сеники ушундайбы, эми билип жүрөбүз дегенсип мындай кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүп алыш керек экен. Сонун рахмат сизге, тынчтык. Келгениңиз үчүн чоң рахмат.